Бүгүнкү күндө мамлекетибизде шылуундар, аферисттер элдин ишенимине кирип алып, ар кандай суммадагы акчаларды алып, ошол эле убакта мынакей бир мисал келтирип кетким келет. Интернетте MC Coin деп криптовалюта деп ачып алып, азыр акча салсаңар 2 айда 100 000 сом болот, 1 жылда 100 000 доллар болот деп бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып алып алдап жүрүшөт. Ушуларга жазаны күчөтпөсөк, эртең урматтуу президентибиз, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич деп кайрылуулар жасай баштайт да. Ошол себептен тез арада ушул MC Coin сыяктуу криптовалюта деп ачып алып, элди алдап жүргөн шылуундарга катуу жаза көрүүгө мен чакырамын. Ушунун үстүнөн тез арада иш алып барбасак, бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып, жолугушууларды уюштуруп, мына 2 айдан кийин 100 000 сом болот акчаңар, 1 жылда 100 000 доллар болот деп алдап атышат. Мындай жеңил акчага алданып, ушундай жолдорго, мындай барган жарандарга ушу массалык түрдө элге да кайрылуу жасап, мамлекеттик органдар ошол эле убакта ушул шылуундарды, аферисттерди жоопко чакырууга мен чакырам. Алмаз Акунжанович, ошону өзүңүз жеке көзөмөлгө алып бербесеңиз, күндөн күнгө буга алдангандардын адамдардын саны көбөйүп баратат. Чоң рахмат.